айтып атат, ким bir күнөө жасай турган болсо, ан ба'зы зухад man aznaba zanban wa huwa yadhak. Kim bir күнөө жасай турган болсо, ал күлүп, жыргап, өзүнчө күнөө жасаганга күлүп, жыргап, күнөө жасай турган болсо, Аллах Таала ал адамды тозокко киргизет, wa huwa yabki, ал ыйлаган абалда кирет дейт. Бул дүйнөдө биз көрүп атабыз. Күнөөнү жасап, күлүп, жыргайт кээ бир адамдарыбыз. Аракты ичип алып, өзүнчө баягыдай жыргашат, нашаны чегип алып жыргашат, зына кылдым деп мактанып жыргашат, ичкен арагыны мактанып, мынча бөтөлкө ичтим деп, качан ичкендигини өзүнчө жар салып, ошону менен сыймактанып, күлүп жыргашат да. Бирок бул дүйнөдө ошондой болуп атат, бирок эртең акыретке барганда Аллах Таала ал адамды тозокко түшүрөт, бирок ал адам кандай абалда болот десек, wa huwa yabki, ал ыйлаган абалда кирет экен. Wa man ata Аллаха wa huwa yabki fa inna Аллаха yudkhiluhul jannata wa huwa yadhaku. Ким Аллах Таалага ибадат кылган болсо, Аллах Таалага кулчулук кылган болсо, wa huwa yabki, ыйлап кулчулук кылган болсо, Аллах Таала ал адамды бейишке киргизет дейт, wa huwa yadhaku. Ал адам күлүп, жыргап, капа болбостон сүйүнүп киргизет экен да. Ошондой абалда кирип кетет экенсиң да. Бул өзүбүз бул дүйнөдө эле ошондой да, туурабы? Мисалы бир жакшы иш кылып койсоң, бир жака бир сооптуу иш кыла турган болсоң, кандай сүйүнүп кетебиз. Акыретке барганда бул дүйнөдө биз ыйлап, Алладан сурап, эми бардыгыбыз күнөөкөр пендебиз, күнөөсү жок адам жок, пайгамбарлар гана маасум, алар эч кандай бир күнөө, ката, кемчилдик кылбайт. Калганынын бардыгын күнөө кылабыз, ката кетиребиз, кемчилдиктүүбүз да. Бардыгыбыз бир өзүбүзчө, бирок нафсибиз өзүбүздү мактап, сен идеальныйсың деп өзүнчө сага бир баа берет го, бирок эч кимибиз андай эмеспиз. Өзүңгө баа берип алып, бирөөлөрдүн ката кемчилдиктерин сүйлөп, өзүңчө сен эч бир күнөөң жоктой өзүңдү сезесиң да, мисалы. Андай эмеспиз. Бардыгыбыз күнөөкөрбүз, Алланын алдында бардыгыбыз ката кетирген инсандарбыз. Себеби күллү бани адам хаттаун деген, адам баласынын бардыгы ката кетирет. Хайрул хаттаин ат-таввабун. Ката кетиргендердин эң жакшысы улар тооба кылгандары дейт. Эми ошол өзүбүздүн кетирип аткан каталарыбызды, кемчилдиктерибизди, күнөөлөрүбүздү мойнубузга алышыбыз, бул өзүнчө чоң бир жакшылык деп билишибиз керек да. Кээ бир инсандын табиятында бар, өзү ката кетирип турат, өзү туура эмес, кылган иши дагы, өзүнүн айткан сөзү дагы, бирок өзүнү туура дей бергендер бар да. Ошол өзүңдүн катаңды, кемчилдигиңди туура эместигини сезип мойнуңа алыштыгың дагы ол өзүнчө чоң бир жакшы нерсе. Ошого айтып атат, ким Аллах Таалага итаат кыла турган болсо, ал ыйлаган абалда Аллах Таала аны бейишке киргизет, wa huwa yadhak, сүйүнүп. Бир элестетсеңиздер, мисалы, азыр мынакей ыйык орозо айында турабыз, орозо тутуп атабыз. Ушул айларда ар ким өзүнүн алына жараша ибадат кылып атат. Ар ким өзүнүн алына жараша, ол эми өзүнүн иманына жараша амал кылып атат, таквалыгына жараша да. Эми таквалык бир эле ибадатта болбойт да. Таквалык дегени бул арам нерселерден сактаныштыкта дагы таквалык болот да. Иттакыл махарим такун абадан нас дейт да. Сен арам нерселерден сактангын адамдардын эң бир ибадат кылуучусу болосуң дейт. Арам нерседен сактаныштык өзү дагы бир ибадат да. Ушул айларда ошондой соогу көп, соогу эселеп бериле турган айда турабыз, Рамазан айында. Бирок соогу көп, анан күнөөсү мурдакыдай, башка айлардагыдай дебешибиз керек. Бул айда дагы ошол соогу көп болгон сыяктуу эле, эгер күнөө жасай турган болсок, анын дагы күнөөсү көп болот. Ошону дагы унутпашыбыз керек, урматтуу жамаат. Демек, иншаллах, ушул айларды кадырлап, барктап, ибадаттарыбызды кылып, Алладан ыйлап, көз жаш чыгарып, дуаларыбызды кабыл кылдырып, Алла разы болгон инсандардан болуп алсак, иншаллах, Аллах Таалам бейишке киргизгенде, биз сүйүнүп, күлүп, мына бейишке кир дегенде
сүйүнүп киресиң да күлүп курсаан болосуң да. Курсаан деген сөздү түшүнөбүз да. Өтө сүйүнүп өзүңчө чуркап кирсе керек, шашкалактапчы. Ошон үчүн Аллах Таалам бардыгыбызга ошол момун мусулмандар үчүн, иманы барлар үчүн даярдап койгон бейишине кириштикке бардыгыбызга Аллахым өзү насип кылсын. وعن بعض الحكماء لا تحقر والذنوب الصغار فإنها تنشعب منها الذنوب الكبار. Кейбір данышман, акылман адамдар айтып атат, сен кичинекей күнөөлөрдү сен кичинекей экен деп бир арзыбаган деп ойлобогун. Албетте ошо кичинекей күнөөлөрдөн чоң күнөөлөр пайда болот дейт. Ошого урматтуу жамаат, биз кичинекей бир мустахаб амал болсун, же болбосо бир сүннөт амал болсун, ошолорду бул сүннөт экен да, же болбосо бул мустахаб экен да кылбай кое берелик дей берсек, биз аларга уже кош көңүл болуп барып, акырында барып важип амалдарды дагы ташташтык бизге өтө жеңил болуп калат. Ошого биз бул сүннөт амалдарына бекем боло турган болсок, биздин важип амалдарды, фарз амалдарынын канчалык орчундуу экендигини сезе билебиз да. Ошол сыяктуу эле биз кичинекей күнөөнү, мисалы, макрух экен десе, бул макрух экен да деп, мисалы, сол кол менен жеш макрух экен да, сол кол менен чай ичиш макрух экен да, же болбосо мечитке сол бут менен кирсем эмне болуптур, дааратканага оң бут менен кирсем эмне болуптур деген нерселерге кош көңүл боло берсек, биздики башка бир чоңураак күнөөлөргө дагы аткарып ошого кадам коюп коюшубуз бизге жеңил эле болуп калат да. Биз канчалык ошол майдалардан этияттанып сактана турган болсок, бул болбойт, буга ошого амал кылышыбыз керек деп ошолорго бекем болсок, андан жогорку өкүмдөргө биздин бекем болуштугубуз өтө жакшы болот. Биз ошону унутпашыбыз керек. Кээ бир инсандар болот, мисалы үчүн, эми бул макрух же болбосо кылсаң сооп, кылбасаң күнөөкөр болбойсуң деп коет, бирок ошонун өзүндө көп маселе жатат да. Сен кылып кое бер, сооп болуп атпайбы? Жада калса биздин мубах амалдарыбызды дагы, мисалы үчүн жеп, ичиш, укташ, сүйлөшүш, ушуга окшогон биздин иштерибиз өзү мубах амал. Биз андан сооп да калбайбыз, бир күнөөкөр дагы болбойбуз. Бирок ошол жеп ичишти, укташтыкты, ушуга окшогон амалдарды биз пайгамбарыбыздын сүннөтүгө муафык, ылайыктуу аткара турган болсок, мисалы, тамактанганда эле аягы бир тизебизди көтөрүп алып, оң кол менен жеп бисмиллахны айтып, суу ичкенде дагы 3 жолу үзүп бисмилла айтып, алхамдулиллах деп, ушул амалдарга, ушул ичиштерге дагы амал кыла турган болсок, анда бизге сооп болот. Же болбосо сиз уйкуңуз келди, мен азыр уктап алып туруп, анан туруп Куран окуймун, ибадат кыламын деп сиз уктасаңыз, ошо ниетиңизге жараша уктаганыңызга дагы сооп аласыз. Ошон үчүн аягы күнгө болуп турган адаттар ниетибизге жараша пайгамбарыбыз кандай кылган болсо, ошого мен ылайыктуу кыламын деп биз амал кылып баштасак, биздин күндө кылып жүргөн эле адаттарыбыз сооптуу иштерге айланып калат да. Ошон үчүн урматтуу жамаат, биз ушундай айларда турат экенбиз. Бул кичинекей күнөөлөрдү дагы эч качан бир арзыбаган деп ойлобошубуз керек. Биз ошону арзыбаган деп ойлой берсек, анда чоң күнөөлөрдү кылыш бизге жеңил эле болуп калат да. Бул арзыбаган, бул кичинекей күнөөгө биз такыр мындай кош көңүл болуп, көңүлүбүзгө албай, этибарсыз болуп калабыз да. Ошо нерсе калгандан кийин эмне болот? Чоң күнөөнү жасаш жеңил болуп калат. Дагы ошол айтышат, ла тастасгыранна шарара, силер баягы кичинекей от учкуну бар го, от жагылганда от учкунда пайырберлерге түшөт го. Сен ошону кичинекей бир от учкуну экен деп, арзыбаган нерсе экен деп ойлобогун, андан чоң оттор, жалындар пайда болот дейт да. Мисалы, от учкунудан барып чоң пожар болуп, от күйүп кетип атпайбы, жанып кетип атпайбы бардык нерселер. Бирөө тамекини таштап коюп атат, же болбосо от жакканда моорусудан чыгып барып дагы бир жерге түшүп эле ошол от учкуну да ошодон жалындап канча нерселер күйүп кетип атат.
Ошол сыяктуу эле биз дагы эгер ошондой бир кичинекей макрух амалы болобу же болбосо мустакрах деп коет. Ошол жагымсыз иштерди биз боло берет эми деп кош көңүл боло турган болсок, биздин андан чоңураак күнөө иштерге кадам коюп, ошону жасап коюштук бизге жеңил болот. Себеби биз адаттанып, иманыбыз ошого даярданып, ошого жол бере баштайт да. Ошон үчүн биз, урматтуу жамаат, өзү пенделердин амалы 8 деп айтылат да. Ошолордон фарыз амалдары, важип амалдары, сүннөт амалдары, анан мустахаб амал, мубах, харам, макрух, мустакра дейт. Мустакра дегенде көпчүлүк аны айта бербейт, макрух менен эле калат да. Ошол амалдарга биз бекем болсок, мисалы фарз, важип, сүннөт, мустахаб, ушул амалдарга бекем болуп, мубах болуп аткан биздин жешибизди, укташыбызды, жүрүм турумубузду дагы сүннөткө ылайыктуу кыла турган болсок, буга дагы сооп болобуз да. Ошондо бул жактагы харам, макрух тахрими деп коет, мустакра, ушул нерселерди биз сактанышыбыз жеңил болот, урматтуу жамаат. Анткени биз арам экен десе, ошол арамдын канчалык деңгээлде экендигини биз сезе албагандыктан, же макрух десе ошонун канчалык деңгээлде макрух экендигини сезе албагандыктан биз ошол арам иштерин оңой эле жасап коюп атабыз да. Аллах Таалам ушул Рамазан айында кылган ибадаттарыбызды кабыл кылсын. Аллах Таалам ошол хадистерде келген орозо тутуучулар Райян эшигинен бейишке кирет деген эшиктен кириштигибизге Аллах Таалам бардыгыбызга насип этсин. Ва ахиру дa'wana алхамдулиллахи раббил аламин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.